ошол бир убакытта эле ошол жүрмөлөп аткан жоголуп кетти. Анан биз Жүрмөлөбөй да калдыбы? жүрмөлөбөй кадимкидей сойлоп калды да. Бунун бир гана дарысы бар, ушундай чыккан. Ол бирок өтө кымбат турат, $2 миллион турат дегеди. Көз алдымда ошол бала уже сойлоп, уже мындай жыла албай калган акыбалга келип калганда, уже мындай чыдабай калат экенсиң да. Бул биринчи тип, экинчи тип, үчүнчү типке бөлүнөт экен. Биз ушул 7 жылдан бери мигрант болуп ошол Астана шаарында жумуш жасайбыз. Келиңиздер, ишенбегендер, мен менен жолуңуздар Астана шаарына алып барып келем, ошол жерден көрсөтөм, же прямой эфирден көрсөтөм. Кыргызчылык деле кылдым, ишенбегендергечи. Кыргызчылык кылып окутуп, кыргызчылык да кылдым. Кыргызчылыктын бүт түрүн кылдым да. Салам достор, аты-жөнүм Назира Бердиголова, биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Кечээ жакында бир таанышым мага Хамза деген кичинекей баланын видеосун жөнөттү. Ал видеодо өзүңүздөр көргөндөй сейрек кездешүүчү оорулардын бири, кыргызча айтканда шал оорусу. Бул өтө сейрек кездешет экен. Биздин инилерибиздин баласы экен. Абдан жүрөгүм ооруду ал видеону көргөндөн кийин. Дароо эле Хамзанын атасы менен байланышка чыктым. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда биздин кичинекей бөбөгүбүз Казакстанда Астана шаарында экен. Бул жака алып келүүгө мүмкүн эмес. Анткени азыркы учурда баланын ден соолугу туруктуу. Эгерде бала грипп менен же кайсыл бир оору менен ооруп калса, ал оору менен күрөшүү оорураак болуп калгандан улам Казакстанда дарыгерлердин көзөмөлүндө экен. Бирок азыркы учурда бизде Бишкекте, Борбордо Хамзанын атасы Руслан мырза бул жакта. Ал эми биз кепке Руслан мырзанын атайын чакырдык. Эгер сиздер ушул видеону көрүп жаткан болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө кирип баш багып, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Кандайсыз, Руслан мырза? Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Мынакей кечээ жакында соц баракчалардан көрүп калдык, андан тышкары тааныштарым дагы жиберди. Мынакей бул мүмкүнчүлүк сизге учурдан пайдаланып, баарын төкпөй, чачпай биздин көрүүчүлөргө айтып берсеңиз, балким толук маалыматты ушул видеодон алышса керек. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Саламатсыздарбы? Мен атым Руслан болот. Ошол Хамзанын атасы болом. Азыркы учурда Хамза балам ошол 1 жаш 11 айлык февраль айында 2 жашка толот. Ошого чейин аракет кылып жатабыз. Колубуздан келишинче ушундай кыргыз элиге мындай мүмкүнчүлүк берген эжелерге баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Айта кетсем, бул сөздү баштасак башынан. Руслан мырза, Хамзанын оорусунун белгилери кандай болду? Кайдан байкадыңыз? 5 жашта балам бар дедиңиз. Ал аябай жакшы, чыйраак, ден соолугу чын. Анан ушул улуу экинчи балабыздын ушундай ооруп калганы биз үчүн таң калыштуу болуп деп айтып калбадыңызбы? Кантип белгилерин байкадыңыз Хамзанын? Эмнеден улам? Мындайча айтканга келсе, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн биз деле сиздер катары, ата-эне катары ушул 2 балабыз менен Хамза 2023 жылы февраль айында төрөлгөн. Как обычный балдар катары, сиздердин деле биздердин балдар катары эле чоңоюп келаткан. Биз деле ошондой семьябыз. Анан бир жашка чейин, 1,5 жашка чейин уже жакшы чоңоюп, жүрмөлөп, 1-2 кадам басып, бирдемени кармап туруп калган бала болчу да. Анан бир убакта ошол жүрмөлөп аткан, анан 1-2 кыймылдар жоголуп кетти. Тез арада врачка барып кайрылдык. Ага чейин деле кайрылганбыз. 9 айында, 10 айында бала баспай атат дегенибизде. Биз биринчи балабыз 9 айында басып кеткен да, ал өтө чыйраак болуп, анан ошо экинчи балабызды убактында алсак, 1 жашында алып барсак, жок, бул басып кетет. 1,5 жашка чейин, 2 жашка чейин баскандар бар деп бизди врачтар ошентип көңүлүбүздү алып чыгарып койду. Андан кийин ошол 1,5 жашка чейин бала кадимки балдар катары ойноп атып эле, ошол бир убакта ошо баскан. Эч ойлонгон жоксуздар, эмне? Жок, андай болгон жок. Ошол бир убакта эле ошол жүрмөлөп аткан жоголуп кетти. Анан биз жүрмөлөбөй да калдыбы? Жүрмөлөбөй кадимкидей сойлоп калды да. Анан ошол кезде, сойлоп калган кезде биз уже врачтарга катуу жүгүрө баштадык да. Катуу жүгүрө башканда ал врачтар деле уже жок, бул өзүнүн жалкоолугу. Анан препараттар жазып берди, анан бассейн, массаждар жазып берди. Анын баардыгын алдык да. Врачтардын айтканын баардыгын алдык. Бирок дагы деле балада результат жок. Бир кезде биз мигрант болуп Казакстанда иштейбиз. Бир ушул жай айында Кыргызстанга келип калдык. Келип калып эле Кыргызстандын чоң врачтарына көрсөтсөк, бул жөн эмес деди. Анан кандай кылабыз деп ушул ЮРФАдагы ул болсун, эжеке
ге кайрылып очеретине жазылып ошол жерге кирдик. Ал эжеке толугу менен кабыл алып, толугу менен бизге айтып берди. Ушундай оору бар. Кудай сактасын, андай оору болбосун, бирок анализ тапшырып көргүлө деди. Биз ойлодук ушул жерде эле анализ тапшырабыз деп. Жок, мына Генемедке тапшырасыңар, Генемед Россияга, Москва шаарына жөнөтөт деди. Жөнөттүк. Бир айдын убактында ошол анализ чыгып келди. Мына анализдер, кагаздар бардыгы бар, неврологдор койгон кагаздар бар. Ушундай ооруга деп анализ чыгып келди да. Биз бул ооруну сураганыбызда генетический оору болот деди да. Генний оору болот деди, бирок бул бизде менин тараптан дагы, аялым тараптан дагы мындай генний оору ооруган адамдар жок. 5 жаштагы балабыз бар. Кудайга шүгүр, здоровьясы 7-8 жаштын баласындай 5 жаштагы балабыз бар. Биз мындай ооруну күткөн эмеспиз, ойлогон дагы эмеспиз да. Анан ушундай ооруну келип калып ушул кагазды эле врачтарга алып барганыбызда ушундай оору, бунун бир гана дарысы бар, ушундай чыккан. Ол бирок өтө кымбат турат, $2 миллион турат дегеди. Биз ошол моментте дагы мындай ишене алган жокпуз дагы. Каттуу бизге тийип калды $2 миллион. Анан балаңар күнүнгө кете берет дегени каттуу тийип калды. Анан эми $2 миллион деген өтө чоң сумма экен да. Мисалы мен колумда болсо, бирдекем болсо, сатып салып эле элге чыкпай андай кылып койсом болот да. Анан элде кандай кабыл алат, ушунчаны чогулта алабызбы деп деле 2 ай стрессте ойлонуп жаттым да. 2 ай жаттым, бирок көз алдымда ошол бала уже сойлоп, уже мындай жыла албай калган акыбалга келип калганда, уже андай чыдабай калат экенсиң да. Бойгондуңуз чыдабай калып, ушул балам үчүн элге кайрылып чыгып отурам. Азыркы учурда ушул сбор жүрүп жатат. 2 айдын жүзү болуп калды. Бир $10 миллион сомдой жыйналды. Ушул жерде көмөк жардам берген, ушул жерде акча салып аткан инсандардын баарына Аллах таалам ыраазы болсун. Бул жакта эфирге чыгарып аткан адамдарга, бизге кандайдыр кол учун сунуп аткан инсандарга Аллах таалам ыраазы болсун. Дагы да суранып кетербиз, биздин сумма өтө чоң сумма. Бул $2 миллион, сомго чакканда 170 миллион сом болот экен да. Эми 10 миллион чогулса, ошо 10 миллион болсо да 160 миллион сом бар да. Келиңиздер, дагы да суранып кетермин, ошол уколун алып берип Хамза баламы ошол эл катарына кошуп, балдар катары сактап калганга баарыңыздардан жардам күтөм, жардам сурап кетем. Руслан мырза, сиз ушул оору менен ооруган адамдар менен, ата-энелер менен байланыштыңызбы? Ооба, азыркы учурда мисалы бизге да жазып аткандар болот, ушул $2 миллион алдырып ошол балаңардын результаты болобу дегендечи. Биз айттым го, 2 ай ойлонуп жаттык. 2 ай, биз 3 ай уже сурадык да, биз деле тынган жокпуз. Сурадык, ошол Россияда бул 2019 эле чыккан дары экен. $2,5 миллион болуп чыгып, ушундай эң кымбат дары болуп, Гиннес китебине чейин кирген дары экен. Бул именно ушул сыма оорусуна деп арналып чыгарган экен. Канча бир кылым ойлонуп табылган экен, эми жазышкан боюнча. Бирок ушулдан результат көрсөтүп аткан биз биринчилерден болуп алган орустарды көрдүк да. Орустар менен сүйлөштүк, казактар менен сүйлөштүк, бул уколду алгандар менен. Эсиңиздерде болсо, бул оору менен Арузат деген кыз ооруган Кыргызстанда. Ошол кызга сбор чогултуп ушул укол алынган. Бул биринчи тип, экинчи тип, үчүнчү типке бөлүнөт экен. Арузаттыкы биринчи тип болгон, биздики экинчи тип. Бирок азыркы учурда Арузаттын дагы ден соолугун сурап атышат. Биз күнүнө байланышта болуп атабыз, мамасы менен сактап калышты. Күнүнө балада результаты бар. Жылыштары бар. Бул уколду алгандан кийин уже өз алдынча тамак жеп, өз алдынча аракет кылып, көп нерсеге жетишип калыптыр. Ошол результатын алган, басып кеткен балдар менен ошол орустар менен көбүрөөк сүйлөшүп атабыз. Даже алар биринчи типтеги баласын сактап калып, уже 1-2 кадам бастырып аткан орустар менен сүйлөшүп атабыз. Алардын максаты, алардын бизге айткан акысы ошол Золгенсман алгыла, кымбат болсо да деп. Бул уколду кайсыл жакта саят экен? Азыр бизге мына кагаз кайсыл жактарда бар экен бул укол? Көп жакта бар. Россиядан сайып атышат, Дубайдан. Азыркы учурда биз анализибизди Дубайга жөнөткөнбүз. Дубайдан ошондой чакыруу келди бизге. Дубайдан сайып беребиз деп. Эми акча чогулуп калса, Кудай буйрса ошо Дубайга сайдырабыз. Ошол бир гана укол ошол сайылат экен болду.
Руслан мырза, бала каякта, келинчегиңиз каякта? Көп суроо берилет экен. Сиздерге берилчү видеолордун астынан суроолор ушул: балаң каякта, келинчегиң каякта депчи. Анан учурдан пайдаланып биздин көрүүчүлөргө да айта кетсеңиз, уулуңуз каякта, келинчегиңиз каякта, эмне үчүн Бишкекке алып келе албайсыз аларды? Эмне үчүн коомчулукка чыкпайсыз менен кошо деген суроолор байма-бай келсе керек. Өтө көп келип атат ошол Instagram баракчабызга, өзүбүздүн жеке баракчаларыбызда да өтө көп келип атат ошол суроо. Ошону айта кетсем, биз ушул 7 жылдан бери мигрант болуп ошол Астана шаарында жумуш жасайбыз. Как элдер катары эле мигрант болуп жумуш жасайбыз. Хамза балам ошол жакта төрөлгөн. Ошол жакта бүт данныйлары бар, ошол жактан врачтардын көзөмөлүндө. Ал жактын врачтары азыркы учурда үйгө чейин келип карап, ар 10 күндө больницага барып, кандай дагы сактап туруучу украшение бардыгын жасап атат да. Анан бул коомго, бул башы общественный жерлерге алып чыга аткан себебибиз азыркы учурда грипп же дагы бар сас тумоо же башка оорулар Хамзага жугуп кете турган болсо, азыр бул мышечный атрофия деп атпайбы? Жанагы кадимки дем алуучу, кадимки тамак жечүүчү, кадимки жутунуучу, кадимки дагы ошол мышцалар күрөшө албай калат экен да. Башка грипптин оорусу менен эсе гриппте жанагындай бирдеме жөтөлүш керек же бирдеге чыгарыш керек. Осложнение болуп кетет. Осложнение болуп, балабызды өтө оор акыбалга алып келип алышыбыз мүмкүн экен. Врачтардын толугу менен кеңештерин угуп, ошол үйдө гана карантинден кармап турабыз. Келиңиздер, ишенбегендер, мен менен жолуңуздар Астана шаарына алып барып келем, ошол жерден көрсөтөм, же прямой эфирден көрсөтөм. Просто ошол үйдөн эле башка общественный жерлерге чыгара албай аткан себебибиз ошол башка оору жугуп кетпесин. Эртерээк ошол уколду сайдырып, балабызды сактап калайлы деген. 9-10 1 жаштарында балабызда ушул кыймылдарын көрүп, дарыгерге кайрылганда, дарыгерлер билишпедиби ушул оору экенин? Жок, алар да мисалы азыр деле билишпейт го. Бала бизге деле айтты, 2 жашка чейин басып кетет. Ошондой балдар бар экен го. 2 жашка чейин басып кеткендер. Бирок биздин биринчи балабыз 9 айында баскан да. 9 айында басып, 10 айында басып, андай здоровый дедим го, өтө здоровый, ушул 9 айында басып, өз алдынча басып кеткен. Биз дагы ошол кезде текшерттик, 9 айында баспай атабыз десек. Биринчи балам аты Алинур да, экинчиси Хамза. Врачтардын өзү деле бизге күлүп айтты, бул Алинур да, бул Хамза да. Экөөдө разница бар. Кайсы убакытта басат, өздөрү бакка билет, күчүнө келгенде басат. 2 жашка чейин басат деп биздин көңүлүбүздү алып койду, бирок биз деле ошолго ишенип чыгып кеттик да. Анан бир убакта ошол баягы жүрмөлөп мындай тез бар, аркы комнатага, берки комнатага тез жүрмөлөйт болчу да. Бир убакта ушул тез жүрмөлөй албай калды, мындай домолонуп калды, анан бутуна катты нык тура албай калды. Анан ошол кезде алып бардык, ошол кезде да алып барсак массаж жазып берди, эме мындай препараттар жазып берди, бассейн жазып берди, бардыгын алдык да. Бирок результат болбоду. Ошо Кыргызстанга келип, ошол эжеге жолугуп калдык. Чоң врачтарга бардым. Колуман келишинче төлөп, бардыгына кирип, эме сурагандар болсо өтө чоң врачтарга барып, өтө чоң врачтарга көрсөттүм. Кыргызчылык деле кылдым, ишенбегендергечи. Кыргызчылык кылып окутуп, кыргызчылык да кылдым. Кыргызчылыктын бүт түрүн кылдым да. Анткени чынымен ишенген жокмун, генетический мен тарапта да, аялым тарапта эч оору жок. 5 жаштагы балабыз бар деп. Күчтүү адамдарга Алла Таала сыноо берет. Сиз күчтүүсүз. Сиз күчтүүсүз. Иншалла. Сиз бекем болушуңуз керек. Сизди көрүп аялыңыз, жубайыңыз чыйралат. Эми биз дагы күткөн эмеспиз да. Түшүнөм, күтүлбөгөн жерден келет. Мындай айдын жарымы кара дейт, 15 жарык болот, 15 караңгы болот дегендей, бунун артында да сонун жакшылыктар күтүп жатат. Кудай буйрса биздин Хамза балабыз чемпион болот. Мына өзүңүз көрүп жатасыз, борбордо бизде футболдук аянтчалар көп курулуп атат. Ушулардын бир аянтчанын биринде балаңыз топ ойноп калат. Кудай буйрса биз ишенебиз ошол нерсе. Ишеним болуш керек. Мен ойлойм, жапа-тырмак биз баардыгыбыз 50 сом болобу, 100 сом болобу, 200 сом болобу, 20 сомдон болсо дагы чогултсак, биз Кудай буйрса Хамза балабыздын өмүрүн сактап калабыз. Хамза сүйлөп калдыбы, сүйлөбү? Мындай түшүнүгү бар жакшы. Азыр өзү видеозвонок менен чалат. Кел деп отур. Каяктасың деп, Каяктасың, кел, мен жанымда отур, тамаша. Мага өтө жакын да, 2 балам тең мага өтө жакын. Мен алардын жанынан чыккан эмесмин монтип. Сагынышып чалат күндө. Анан мен дагы кыйналып кеттим. Сиздер катары эле балдарым кучактап жаткан бала болчумун. Анан биз деле баягы арузат
акчалыкты көрүп калсаңыз керек. Ошол ата энеси канча жүгүрүп кыйналды, ушундай акча сборго жүгүрдү. Биз ham аларды көрүп кыйналып атат байкуштар деп биз деле карап туруп жардам бергенбиз. Анан күткөн эмеспиз, өзүбүз мындай оору келип калат деп эч качан күткөн эмеспиз. Аллах Тааланын чыны менен Аллах Тааланын сыноосу болду бизге берген. Эми ошол сыноону кандайча айтканда сынбай кандай эми бул акча да эми акча бир күн бар, бир күн жок. Если менин колумда ошол 2 миллион долларлык бир мүмкүнчүлүгүм болсо, мен эшикке чыгып бомж болуп калсам дагы ошол нерсеми сатып, ошол балама деп сактап калмакмын да. Бардык ата эне ушундай кылмак деп ойлойм. Анткени балам балалуу болгондо билесиң дейт, бул бала деген жаның каныңан жаралган бала болот экен да. Бир күлкүсү, бир кыймылы деген мындай жаныңа азыркы учурда ата энем менин ден соолугумду сурап атат, балам кандайсың депчи. Мен өзүм баламдын ден соолугун сурап атат. Ушундай нерсе экен. Өзүңүз кайсыл жактын кулуну болосуз? Мен Ош областынын Нокат районунун Кыргыз Ата айылынан болом. Азыркы 30 жаштамын азыр. Өзүңүз кесибиңиз боюнча? Кесибим боюнча окуган эмесмин. Ушундай кара жумуш, мигрант болуп эле жүрдүңүз беле? Ошол тармакта эле калып кеткенбиз. Эми турмуш шартка караштуу ушундай иштеп калганбыз. Улуу балаңыз? Улуу балам башкача бала. Ал бала бакчага барат. Ал бала бакчага барат, азыр мектепке подготовкага барат. 5 жашта, бирок айтып аткандай здоровый, Кудайга шүгүр. Эмнеге кызыгат? Военный. Негизи биздин атабыз военный болгон. Мен өзүм атам военный болгон. Азыркы Астана шаарына барсаңыздар, үйдөгү мисалы автоматтар, үйдөгү военный формаларды көрсөтө алам. Анткени чоң баламдагы военный 3-4 военный формасы бар. Бир күндө 3-4 жолу чечип, автоматтарын 3-4 жолу кийет. Белки Хамза баламдагы ошондой мындай военныйдин каны бар экен, военный болом деп мындай экөө автомат ачышат, солдаттарын тизишет. Ушунчалык военный жагына өтө кызыгышат да. Ошо өзүм дагы чоң баламы Алинур деп коюп ошол мамлекет ушундай военный жагына берем деп максат койгонмун. Хамза баламы ушундай элдин кызматына, ушундай дин тармагына берем деп атын Хамза коюп чоң ниеттер, максаттар менен койгонмун. Иншалла Кудай буйруса ушул Хамза балам, Алинур балам чоңоюп ушундай кыргыздын, элдин жараган инсандардан болсо деп тилейм да. Азыркы учурдачы ошол нерсеге өзүм дагы аракет кылам. Ошол мамлекеттик бир чоң иштерге же ушундай кызмат кылган балдар кылам деп чоң ниет койгонмун. Иншалла ошолорго жеткизем. Жакшы, эми Хамза элдин эле баласы болуп калды. Элдин баласы болуп калды, биздин бала болуп калды. Соц тармактарда азыр абдан кыза талкууда, жардам берели деп биз дагы ошолордун катарындабыз. Кудай буйруса биз биргеликте буну жеңебиз. Анткени биз жалгыз эмеспиз. Биз эне катары, ата катары бүт ушул бүтүндөй кыргыз эли сиздер менен. Сиздер жалгыз эмессиздер, ошол нерсени унутпаңыздар. Ал эми ушул бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө кайрылуу жасайт элем. Колуңуздардан келишинче жардам берип, биздин Хамза балабыздын өмүрүн сактап калалы. Бул биз бирди берсек, Алла Таала бизге миңди берсин. Берген колдордон бололу. Азыр ушул видеонун астына реквизиттер жүктөлөт. Ошол реквизиттерге акча которсоңуздар болот. Анда биз учурдан пайдаланып Руслан мырзага ыраазычылык билдиребиз. Алтынымды чөкпөңүз, бекем болуңуз, күчтүү болуңуз. Сиздин күчтүүлүгүңүздү экран артында турган келинчегиңиз, балаңыз сезет. Мен ойлойм, бир ушундай бир сонун күн келет. Кудай буйруса ушундай бир жылмаюу менен кайтып келесиздер. Ушул уколду алдык, балам чуркап жүрөт деген жакшы телефон чалууну сизден уккум келет. Иншалла. Рахмат сиздерге дагы, Алла ыраазы болсун. Бардык телекөрүүчүлөргө, бардыгыңыздарга Аллах Таалам ыраазы болсун. Бизге жардам берип аткан бардык инсандарга. Көп түкүрсө көл болот. Келдиңиздер дагы ушул сумманы чогултуп, Хамза баламын ошол бир гана уколун алып, Хамза балам сактап калганга бардыгыңыздардан жардам сурайм. Бардыгыңыздардан суранып кетем. Мына кайдыгер карабайсыздар деген чоң ишенимдемин, чоң үмүттөмүн. Иншалла Кудай буйруса алдырабыз. Сиз айткандай, иншалла Хамза балам сактап басып калды деп сиздерге сүйүнчүлөп
жаңылыктардан да айтып калайык иншалла. ооба, ошол күндөр дагы ойлойм алыс эмес. Биз сиздер менен кушташпойбуз. Эмки эфирге чейин аман эсен болуңуздар. Эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Реквизиттер бул видеонун астына жүктөлөт. Руслан мырзанын дагы номерин коюп коем. Балким жекече байланыштагы эгерде сурооңуздар бар болсо, дагы бир жолу баса айта кетчү нерсе бар. Көп инсандар ушул бала менен видеого чыкпайсыңбы деп суранып жатышат, бирок азыркы учурда биз бала Астана шаарында бул жака келүүгө мүмкүн эмес. Мен ойлойм андай видеолор дагы жакынкы күндөрү, жакынкы айларда жасалат. Бирок ага чейин сиздер дагы колуңуздардан келишинче жардам берип калыңыздар. Көрүшөбүз достор. Рахмат.